Саламатсыңарбы? Тойчу Алтыбаев атындагы 113 кесиптик лицейдин студенттери. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы күрүчтөн ботко даярдоо технологиясы. Сабагыбыздын максаты студенттерге күрүч боткосун даярдоо технологиясын үйрөтүү. Даан азыктары бул крахмалдуу тамак аш. Анда крахмалдын курамы 72% жетет. Алар калориялык жана курамында белоктор көп. Даан азыктары Б витаминдерине өтө бай. Даан азыктарынан биз ар кандай ботколорду даярдап алсак болот. Гречкадан, күрүчтөн, сулуудан, манкадан ботколорду даярдасак болот жана сорполорду даярдасак болот. Анда эмесе биз бүгүн силер менен күрүчтөн ботко даярдаганды үйрөнөбүз. Күрүч боткосуна 1 порциялык боткого бизге 40 грамм күрүч керектелет. 0,2 бүтүн корица, чай кашык бал, 100 мл сүт, 100 мл суу, алма, сары май керектелет. Алдын ала биз сууну кайнатып алабыз. Кайнап жаткан суубузга 3-4 сыйра жуулган күрүчүбүздү салып, жай отто көтөрүлүп, бышканча 20 мүнөт кайнатабыз жай отто. Андан кийин мынакей күрүчүбүз бышты. Андан кийин биз ага ысык сүттү кошобуз. Муздак сүт кошсок, сүтүбүз ирип кетиши мүмкүн, ошондуктан ысык сүт кошуп алабыз балдар. Жана боткобузду даяр болгончо жай отто бышырып алабыз. Ага туз жана сахар кошобуз татымына жараша. 10 мүнөттөй бышырып алабыз. Боткобуз даяр болуп калды балдар. Эми биз коздоо үчүн сковородкага сары майыбызды салып, дольки түрүндө кесилген алмаларыбызды эки тарабын кызартып, кууруп алабыз. Мынакей дольки түрүндө тууралган алмаларыбызды салып кууруп баштадык. Эки тарабын кызартып кууруйбуз. Ага балыбызды кошобуз. Эки тарабын кызарткандан кийин балды кошуп алабыз. Балыбызды кошуп алдык. Жакшылап аралаштырып 1 мүнөттүн ичинде бышырып алабыз жана корицадан сеуип коебуз. Тамагыбызды порцияга бөлүп салдык жана алмаларыбыз менен кооздоп беребиз. Биз бүгүн силер менен 1 порциялык күрүч боткосун даярдадык балдар. Аябай даамдуу, диеталык тамак болуп эсептелет. Биринчи тамактардын катарына кирет. Эртең менен тамактануучу тамак болуп эсептелет. Ушуну менен сабагыбыз аягына жетти. Кийинки сабактарда жолугушканча саламатта калгыла.